QS бул дүйнөлүк рейтинг чыгаруучу, дүйнөлүк университеттердин рейтингин чыгаруучу агенттик болуп эсептелет. Бул дүйнөдөгү эң чоң авторитеттүү деген 3 агенттиктин бири. Бири бул ушул QS, штаб-квартирасы Лондондо жайгашкан, Quacquarelli Simons дегендин аббревиатурасы болуп айтылат, QS деп. Экинчиси бул ARWU деген дагы бар, же болбосо Шанхайский рейтинг деп коет. Бул ошо аты айтып тургандай, штаб-квартирасы Шанхайда жайгашкан, Кытай эл республикасында. Үчүнчүсү бул Times Higher Education деген, бул ушу дүйнөдөгү университеттердин, мыкты университеттердин рейтингин чыгаруучу 3 эң авторитеттүү рейтингтик агенттиктер. Ош мамлекеттик университети биз мына жакын арадан бери ушул QS рейтингине кирүүгө аракеттерди кылып жатабыз. QS рейтингинин ичинде региондорго бөлүнгөн. Мисалы ала турган болсок, Европа, Батыш Европа мамлекеттери үчүн өзүнчө регионалдык рейтинг, Азия мамлекеттери үчүн өзүнчө регионалдык рейтинг, Африка университеттери үчүн, Латын Америка, Түндүк Америка болупчу. Ушул региондорго жараша биз былтыр бир ЭК деген регион бар эле. Emerging Europe and Central Asia деп коет. Бул чыгыш Европа жана Борбордук Азия мамлекеттеринин университеттери катышкан регионалдык рейтинг эле. Быйылтадан тартып биз башка рейтингке кирип калдык, Азия регионунда. Азия регионунун ошо Борбордук Азия рейтингине катыша баштадык. Азия регионунда 4 регионалдык рейтинг бар. Бул ошол Чыгыш Азия, Түштүк Чыгыш Азия жана Борбордук Азия. Анан ошондой эле бул Түштүк Азия. Биз ошо рейтингдин Борбордук Азия рейтингинде катышабыз. Бул жерде өзү айтып турган ошо Борбордук Азия мамлекеттери, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан республикаларынын университеттери катышат. Бул QS рейтингинин өзүнүн индикаторлору бар. Алар дагы бөлүнөт. Регионалдык рейтингке бир аз башкача индикаторлор, ал эми регионалдык рейтингке бир аз башкача. Биз эми регионалдык рейтингден сүйлөй турган болсок, бул жерде рейтингди чыгаруучу индикаторлорду 4кө бөлүп койсок болот. Бул репутациялык индикаторлор болуп бирөөсү, экинчиси бул илимий метрикалык индикаторлор, үчүнчүсү билимдин сапатын көрсөтүүчү индикаторлор, анан төртүнчүсү бул университеттин интернационалдашуусу боюнчагы индикаторлор. Ар бирине толугураак токтоло турган болсок, репутациялык индикаторлор бул академиялык репутация. Бул ошол академиялык чөйрөдөгү мугалимдердин арасындагы ошмунун бедели. Ошолордун сурамжылоосу, алардын ошму жөнүндө болгон пикирин аныктаганын критерий болуп эсептелинет. Экинчиси ошого окшогон эле бул жумуш берүүчүлөрдүн арасындагы бедели, университеттин бедели. Бул ошондой эле сурамжылоо, мисалы, жумуш берүүчүлөрдүн ошму жөнүндөгү пикирин аныктаган сурамжылоо болуп эсептелет да. Илимий метрикалык индикаторлорду алсак, бул жерде үчөө бар. Бул университеттин макалаларынын саны. Анан ошол эле макалаларга болгон шилтеме, цитирование деп коет, ошолордун саны. Анан азырдагы Азия рейтингинде жаңы киргизилген индикатор бул эл аралык илимий коллаборация. Башка чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен бирге аткарылып жаткан илимий изилдөөлөр, кандай иштер аткарылып жатат. Мындайча айтканда, Ош мамлекеттик университетинин дүйнөнүн башка жерлериндеги мындайча айтканда катышуусу да. Канчалык деңгээлде, кайсыл өлкөдө ошму бар. Мындайча айтканда, биз мисалы Чехиянынбы, же болбосо Батыш Европанынбы, же болбосо чыгыш өлкөлөрүнүн университеттери менен бирге кандай илимий изилдөөлөрдү алып баратабыз дегендин белгиси.
Ilimi метрика деген бул университетте аткарылып жаткан илим. Илимдин көрсөткүчү. Канчалык деңгээлде мисалы макалалар чыгып жатат. Ал макалалардын сапаты, саны, макаланын сапатын кантип көрсөтөт? Макаланын сапаты бул ошол макалага болгон шилтемелер. Жана өзүнө өзү шилтемеден сырткары чет өлкөлөрдөн, башка жактардан ошол биздин университеттин мугалимдери жазган макалага канча шилтеме келди. Буну база катары бул Scopus деген Elsevier компаниясынын ошол Scopus деп базасы бар. Ошол жерден алынат маалыматтын бардыгы, статистикалык маалыматтын бардыгы ошол жактан алынат. QS ошол Scopus менен биргеликте иш алып барган үчүн ошол Scopus'тан алынган маалымат болуп эсептелинет. Билимдин сапатына кайрылсак, бул жерде мугалимдердин, студенттердин санына болгон катышы. Бул жерде канчалык аз окуучу бир мугалимге туш болсо, ошончолук билимдин сапаты жогору дегенде, ар бир студентке, ар бир окуучуга тиешелүү, керектүү деңгээлде көңүл бурулат деген. Анан экинчиси бул илимий даражалуу мугалимдердин саны. Ошол жалпы мугалимдердин санынан канчасы илимий даражасы бар. Жана кандидат наук, доктор наук деген. Чет элдик студенттердин, анан чет элдик мугалимдердин ошмудагы саны. Канчалык көп чет элдик студенттер бар, ошол эле учурда канчалык көп чет элдик мугалимдер бар. Университеттин мугалимдеринин профессордук окутуучулук курамдын жалпы санынын канча пайызын мисалы чет элдик мугалимдер түзөт. Ошондой эле университеттеги студенттердин жалпы санынын канча пайызын чет элдик студенттер түзөт деген ушундай көрсөткүч бар. Канчалык бул көрсөткүч жогору болсо, ошончолук билимдин сапаты жакшы деген да. Эгер канчалык аз болсо, QS ошону, значит, бул университетке мугалимдер, чет өлкөлүк мугалимдердин көп маалыматы жок деген бир белги да. Академиялык мобилдүүлүк менен Ошмунун студенттери же Кыргызстандын жарандары башка чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Ошол эле академиялык мобилдүүлүк менен бизге келген студенттердин саны. Бул дагы ошол университеттин интернационалдашуусу, бул акыркы академиялык мобилдүүлүк боюнча мына быйылтадан баштап кире баштады бизге. Негизи алып карасак, 11 индикатор бар. 11 индикатордон сырткары QS дагы университеттин коомдук иштерде кандай жумуштарды алып барып атат деген бир-эки индикатор бар. Биринчиси бул Web Impact. Web Impact деген бул университеттин онлайн чөйрөсүндөгү таасири. Мисалы, Google'дан азыр бардык нерсени Google'дан издейбиз. Google'дан мисалы Ошму дегенде канчалык көп маалымат чыга алат. Же болбосо биздин сайттын окумдуулугу, расмий сайтыбыздын окумдуулугу. Канчалык деңгээлде биздин сайт кызыктуу. Анан кийинкиси бул баягы туруктуулук боюнча, туруктуу өнүгүү максаттары бар. Бириккен Улуттар уюмунун ошол багытта дагы университет тарабынан кандай жумуштар аткарылып жатат. Бул мисалы ошол эле билимдин сапаты, климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүү, тиги ден соолук боюнча, таза суу, ар кайсы бул жерде 17 максат бар. Ошол 17 максаттын кайсы бирине мисалы дал келген, же болбосо ушул багытта кандай иштер аткарылып жаткандыгы жөнүндө дагы кошумча маалыматты биз тапшырыбыз керек. Эми бул жакка тапшырыбыз деген кандай, биз катышып аткандан кийин бизге отдельно бир хаб ачылып берген QS тарабынан. Ошол хабка биз бардык маалыматтарды жүктөйбүз. Жарым маалыматын биз жүктөйбүз, жарым маалыматын өздөрү алат. Мындайча айтканда, жана орусча айтмакчы, верификация кылышат булар. Биз берген маалыматты биздин сайттан дагы алат. Билим берүү министрлигинен дагы сурашат, статистикадан дагы сурашат. Ар кайсы булактардан алып, сурап, верификация кылып, анан ошонун негизинде анан булар балл берип, анан рейтинг чыгат да. Мисалга алсак, хабка биз көбүнчө университеттин статистикалык маалыматын беребиз.
Бизде момча мугалим иштейт, момча студент бар, анын жарымы чет элдик, мынчасы чет өлкөлүк студенттер, мынчасы чет өлкөлүк мугалимдер, мынчасы эркек студенттер, мынчасы эркек мугалим. Даже керек болсо мына окууга болгон контрактты долларга өткөрүп, ошол доллар эквивалентинде көрсөтүп беребиз бизчи. Биздин жарандарга, Кыргызстандын жарандарына мынча доллар болот, чет өлкөлүк жарандарга мынча доллар. Бул бакалавр багытында, магистратура багытында дагы өзүнчө ошондой нерсеси. Биздин Кыргызстандын жарандарына магистратурада окуу үчүн мынча доллар болот, чет өлкөлүктөргө магистратурада окуу үчүн мынча доллар деп ошолордун баардыгын өзүбүз киргизебиз. Керек болсо бүтүрүүчүлөр менен дагы иш алынып барып жаткан материалдарды беребиз. Мисалы, былтыр мынча мугалим студент бүттү эле, анын мынчасы жумушка киргизилди депчи. Мындайча алып караганда QS рейтингине катышуу үчүн университетте иштеп жаткан ар бир бөлүм же структуралуу баардыгы катышат да. Бул деген бир бөлүмдүн эле же болбосо башкармалыктын эле иши эмес. Бул ар бир мугалим ушул QS'те салым кошо алат. Ар түрдүү жолдору мененчи. Bunun мисалы ийгиликтүү болуш үчүн рейтингте жогорку алдыңкы орундарды алыш үчүн албетте дагы көп аткарыла турган жумуштар бар алдыда. Буга дагы биздин өзүбүздүн ректор Кудайбердик Апаралиевич өтө чоң маани берип, биз дагы азыр университет өзгөчө статус алгандан кийин биз буга чейин эле өзүбүздүн максатыбыз бар эле, рейтингке киребиз депчи. 2019-жылдан бери киребиз деген аракеттер болуп жатат. Азыр эми өзгөчө статус алгандан кийин бизди уже милдеттендирип койду. Сөзсүз киресиңер деп. Ушул багытта мына азыр иш алынып бара жатат. Ректор тарабынан тапшырма берилди. Азыр ошол QS'ке кирүү үчүн, QS'тен бир жакшы бир орун ээлөө үчүн жол картасы иштелип чыгып атат. Азыр долбоорлору иштелип чыкты. Ал жерде кандай иш-чаралар бар, ошол иш-чаралардын этаптары, кайсыл убакта аткарылыш керек, жоопкердүү адамдар, анан мөөнөттөрү кошо белгиленген, кайсыл мөөнөттүн ичинде ушулар аткарылыш керек. Эми бул жерде туура түшүнүш керек, кыска мөөнөттүн ичинде аткарылуучу иш-чаралар бар, анан ошол эле учурда узак мөөнөттүү иш-чаралар дагы бар. Кыска мөөнөттүү иш-чаралар бул мисалы биз оңдой ала турган же кыска мөөнөттүн ичинде аткара ала турган иштер. Эми аткара албай турган иш жок, негизи алып карап көрсөк, андай иш жок, бирок убакытты талап кылгандар. Мисалы илим, макала чыгаруу же изилдөө жүргүзүү. Макала изилдөөнүн негизинде келип чыгат. Изилдөө деген бул өзү бир 6 айдан 1 жыл, 2 жыл убакыт алышы мүмкүн. Анын негизинде макала чыгат. Ал макалалардын сапаты да, бул эми узак мөөнөттүү иш-чаралар. Кыска мөөнөттүү иш-чараларды ала турган болсок, бул ошол эле баягы туруктуулук боюнча же веб импакт критерийине дал келген иш-чаралар, бизнес сайтты мисалы жакшыртуу, ушул багытта алынып бара турган иш-чаралар болуп эсептелинет да. Эми маданий багытта деген бул бизде ошол коомдук иш-чаралар канчалык деңгээлде, мисалы коомдук иш-чараларга Ош мамлекеттик университети катышып жатат. Эми илим мисалы ошол эле айталы, биздин искусство факультети бар, туурабы? Аткарылып өтүп жаткан ошол маданий иш-чараларга мисалы Ошму канчалык деңгээлде катышып жатат. Азыр эми мына кече жакында эле бир жаңылык чыкты, Польшада өтүп жаткан ошол бир конкурска биздин ага эжеке барыптыр. Ал жерден сөзсүз түрдө мисалы контакттарды алып келет. Польшалык кесиптештеринин контакттарын алып келет. Бул дагы ошол маданий тармакка кошуп жаткан салымы. Биз Ош мамлекеттик университети мисалы шаардык деңгээлде же болбосо өлкөнүн деңгээлинде кандайдыр бир иш-чаралардан сыртта калбайбыз, ар дайым активдүү эле катышып келебиз бул тармакта да. Эми бирок мисалы чет өлкөлүк жактарда, Турцияда болобу, жанагындай маданий иш-чаралар сөзсүз түрдө албетте.
эгер биздин студенттер мисалы кандайдыр бир күчтүү ырчы чыгып калса, же болбосо актер болобу, ошол башка бир Турцияда болобу бир жерде катышып, ошол атагы чыкса, Ош мамлекеттик университети деп. Бул дагы ошол эле айтып аткан таанымдуулук, маданий иш-чараларга кошуп жаткан салымы, бул коомдун негизги өнүгүүсүнө кошуп жаткан салым болуп атпайбы, маданият тармагын алганда, же болбосо атактуу бир сүрөтчү чыгып калса, биздин бүтүрүүчү болуп тура, ал дагы ошол Ош мамлекетинин коомчулуктун өнүгүүсүнө кошкон салымы. Биздин сайттын окумдуулугу тууралуу айта турган болсок, бул сөзсүз түрдө эң биринчиден QS бул жана айтып кеттим, штаб-квартирасы Лондондо. Сөзсүз булар биздин сайтка киргенде эң биринчи англисче версиясын ачышат. Анан англисче версиясынан анан маалыматтарды алып башташат. Эми өзүнө керектүү болгон маалыматтын бардыгын биз мисалы QS хабка жүктөгөн маалыматты верификация кылыш үчүн биздин эле сайттан эле карашат, издешет. Ошол маалымат ошол жакта болуш керек. Негизи университеттин сайтынын окумдуулугу канчалык деңгээлде бул көз тартымдуу. Ошол жерден эле байкап билип коет да, мисалычы бул университеттин деңгээлин биздин сайтка кирип эле негизги бетинен эле карап билип коюшат. Буларчы канчалык деңгээлде иш алынып барып жатат экен дегенде ошол жерде сайтка кирери менен эле түшүнүктүү болот. Эгер жаңылыктын жарымы англис тилинде которулган, жарымы ошол кыргыз тилинде калып кеткен болсо, бул дагы бир деңгээлдин көрсөткүчү да. Түшүнүктүү дейт да. Эгер баардыгы ошо алар каалаган, бизге QS-тен керек болсо рекомендация келген. Силер жумуш алып барып жатасыздар, деди. Ушул багытта эле иштей бериңиздер. Бирок деди, мындан сырткары, мисалы, ошол биринчиси бул сайтыңардын англисче версиясын иретке келтиргиле деди. Экинчиси бул илимий метрикалык көрсөткүчтөрдү жогорулаткыла деди. Мына ушул эки багытта конкреттүү түрдө жумуш алынып барыш керек да. Бири кыска мөөнөттө аткарыла турган иш-чара болсо, экинчиси узак мөөнөттө аткарылып бара турган иш-чара. Сайттын англисче версиясын буну эксперттер менен биздин эле мынагы IT Академия, алар менен биргеликте отуруп жасап кое алабыз. Туура кыска мөөнөттүн ичинде иш аракет кылсак, ошого жетишибиз мүмкүн. Ал эми илимге ошол узак мөөнөттү талап кылат экен. Мындан сырткары сайтта бул чынында сайт көз тартымдуу болуш керек. Жеке менин пикирим боюнча бул сөзсүз түрдө көз тартымдуу, орусча айтмакчы, привлекательный. Кимдир бирөө кирсе дагы ошол сайтты кайта жапканга шашылбастан, ошонун ичинде дагы эмнелер бар экен деп, биринин аркасынан бирин кирип издеп, ошентип баягы азыр эми YouTube'да биринин аркасынан бирин көрүп кете берет. Ошол сыңар эле сайттын ичинде эле жүрө бере турган, бир ушундай кармаган же магазиндин ичинен киргенден кийин чыга албай кала тургандай ушундай бир сайт түзүш керек да. Сайтка кирди, болду, ошол жерде кармалып кала тургандайчы. Студенттер үчүн кызыктуу материалдар жайгаштырылыш керек сөзсүз түрдө. Анан англис тилин албетте эң биринчиден ошол англис тилин. Энергия эффективдүү технологияларды колдонуу деген бул ошол баягы туруктуу өнүгүү максаттарына дал келүүчү. Мисалы, QS хабда мындай суроолор берет. Университет жылына канча куб суу иштетет? Канча куб суу колдонот? Университет жылына канча мегаватт саат электр энергиясын жагат? Деген ушундай суроолору бар да. Бул ошол университеттин, мисалы, эгер биз айтсак, биз же болбосо мисалы канчалык көмүр жагат ысытыш үчүн деген нерселер бар да. Канчалык көп көмүр жагылса, ошончолук көп зыян, климатка зыян келтирип аткан болот да. Ошого энергия эффективдүү технологияларды, мисалы, кандай энергия эффективдүү технологияларды университет колдонуп жатат? Үйдү деле,
жанагы сыртынан пеноплекс менен жабып неме кылсак, кышында азыраак көмүр жагылып, жылуулукту кармап туруучу материалдарды колдонуу да. Бул ошол эле технологиялар. Же болбосо мисалы выброс, жанагы сыртка ташталып жаткан уулуу заттар. Фильтрлер колдонуп атабы? Же колдонбой атабы? Суу, ысык суу, мисалы ысык суу барбы, жокпу? Биз ысык сууну азыр Аристон аркылуу, мисалы жанагы водонагреватель деп коет го, котел. Аристон аркылуу ал дагы электр энергиясын иштетип атат, туурабы? Значит, электроэнергияны канчалык көп иштетсе, ошончолук көп зыян дагы келет да. Мисалы, үнөмдүү иштетүү да. Ошол себептен ар тараптан да бул ушул туруктуулук бул ар тараптуу нерсе. Ошол ар тараптуу жөн эле университеттин ичинде эмес, университеттин шаарга кошкон салымы дагы бар. Эгер кандайдыр бир жаңы ачылыш жасап, аны республикалык деңгээлде чыгарсак, бул абдан жакшы нерсе болот. Аны менен биз мактана турган нерсе болот. Ал сөзсүз түрдө ошол нерсе, мисалы, бул республикалык жанагы массалык маалымат каражаттарына чагылдырып, ошол эле маалыматты, мисалы, биз өзүбүздүн сайтка чагылдырып, анан ошол маалыматтын шилтемесин биз тияка жөнөтчү болсок, QS-тен. QS көрүп чынында, значит, Ош мамлекеттик университети күчтүү кадрларды, бул багытта күчтүү иш-чараларды алып барып жатат экен деген ой пикир кызыктырат да алардычы. Ушундай чоң мындай ачылыштарды, иш-чараларды өткөрүү же ушул тарапта иш алынып барып пландаштырылып жатат. Мисалы ала турган болсок, ошол эле жана ашканаларда же болбосо университеттин кампустарынын биринде сууну жылытуучу баягы Аристон деп коебуз, ошол нерселер колдонуп жатат. Бул жакшы нерсе. Колду жылуу суу менен жуасың, же болбосо мидиш аякты жылуу суу менен жуасың, ооба. Колуң үшүбөйт, жакшы. Бирок ошол эле учурда ошол Аристон иштеп жатат, ал электр энергияны сарптап атпайбы? Ошол электр энергияны, мисалы, альтернативдүү электр энергияга которуп койсок, мисалы, тамдын чатырын жанагы күндүн нурунан алуучу, жана возобновляемый электр энергия деп коет, ошодон алуучу болсок, бул биз, мисалы, электр энергияны сарптаган болобуз да. Бул дагы ошол туруктуу өнүгүүгө кошкон салымы да университеттинчи. Же болбосо ошол эле баягы университетти жылытып жаткан котельный дейт. Котельныйдан чыккан трубага, мисалы, фильтр коюу. Абаны булгабайт ал. Ал шаарга кошкон салымы болуп калат. Туурабы? Же болбосо негизи абанын булгануусуна кандайдыр бир күрөш, климаттын өзгөрүүсүнө болгон күрөш, ошол багытта алынып барылып аткан иш-чаралар да булчу. Негизи, мисалы, ар бир эле кампустун чатырын ошондой технологиялар менен энергия эффективдүү, же болбосо кайта возобновляемый электроэнергия, ошондой технологияларды колдонуп ошолорду иштетчү болсок, бул, мисалы, биз шаардын электр энергия системасынан көз карандысыз болуп калабыз. Шаарда свет өчөбү, өчпөйбү, бизге анын таасири жок болупчу. Эми бул чоң пландар булчу. Бирок ушуга окшогон нерселер эгер аткарылуучу болсо, бунун баардыгы сөзсүз түрдө бул баягы дагы бир критерийге жооп берүүчү индикатор да. Web impact. Web деген web түшүнүктүү, impact деген бул баягы таасир, влияние деп коет болмосу. Ошол таасири да, интернеттеги биздин онлайн чөйрөдөгү таасири, университеттин таасири. Бул багытта дагы аябай мындай таасирдүү иш алынып барыш керек да. Себеби дегенде ошмунун таанымдуулугун биринчи орунда бул университеттин академиялык чөйрөдөгү таанымдуулугу, дүйнөлүк академиялык коомчулукка болгон таанымдуулугу.
Бул ошол эле баягы интернетте биздин университеттин окумдуулугу, университеттин көз тартымдуулугу канчалык деңгээлде, мисалы, биздин университет башка чет өлкөлүк жарандарга кызыктуу, же таба алат бизди, же бизди тааныйт деген сөз. Эми бул дагы мындай сайтты өзгөртүп коюш бул бир маселе болушу мүмкүн. Эксперттерди чакырып бир убакыттын ичинде, бирок аны биз билишибиз мүмкүн, а чет өлкөлүктөр билбеши мүмкүн. Негизи, мисалы, Ош мамлекеттик университет жөнүндө маалыматтычы. Аны билиш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи очередь бул биринчиси бул биз мугалимдер, мисалы, башка өлкөлөрдөгү болуп жаткан конференцияларга катышыш керек. Мен Ош мамлекеттик университетинен келдим, Кыргызстандан, Кыргыз Республикасынан, бул Борбордук Азиядагы мамлекет деп. Ошол эле учурда биз эл аралык деңгээлдеги конференция болобу, илимий конференция болобу, илимий практикалык конференция болобу, семинар болобу, ошого чакырышыбыз керек. Эл аралык деген бул 5 мамлекеттен кем эмес. Ошондо гана ошму жөнүндө маалымат таркала баштайт. Таркалып, ошондой университет бар экен чындап эле депчи. Бул биринчиден университеттин аброю. Университеттин аброю ошол эле учурда бул Кыргызстан, Кыргыз Республикасындагы аброю. Авторитети мындайча айтканда, таанымдуулугу кандай пайдасы тиет. Мисалы, айталы батыштын университеттерин, өзү Орто Азия, негизи Орто Азия батыш мамлекеттери үчүн аябай кызыктуу регион болуп эсептелинет. Илгертен бери. Ушул Орто Азия мамлекеттеринин биринде кандайдыр бир изилдөөлөрдү, илимий изилдөөлөрдү жүргүзөсү келет. Ким менен алып бара алат? Кайсыл университет бар? Рейтингден эле карай коелу дейт да. Рейтингде кайсыл университеттер бар экен? Рейтингке киргенде эле аны ошол жерден турат. Бизге Фергана өрөөнү керек. Фергана өрөөнүндө кандайлар бар экен? Орто Азия регионун алсак, Орто Азияда көп экен университеттер. Макул. Фергана өрөөнүн алайлы, тагыраак. Кайсыл университеттер бар ошол рейтингде депчи. Анан ал жерден мисалы Ош мамлекеттик университети чыкса, алар бизге өздөрү эле келишет. Биз ушундай маселе боюнча изилдөө жүргүзөлү деп жатат элек, сиздер менен кызматташсак кандай болот эле деген сунуш кылса, биз жок дебейбиз эч качанчы. Биз өзүбүз азыр ошо батыш өлкөлөрүнүн университеттери менен кызматташууга даярбыз да. Бул деген инвестиция. Ушуга окшогон эле мисалы башка тармакта да болушу мүмкүн. Кандайдыр бир бириккен бир ойлоп табууларды ачып чыгаруу, же болбосо климаттын үстүнөн иштеген бир изилдөөлөр болушу мүмкүн. Эми ар түрдүү бул багытычы университет биздики али көп дисциплинардуу болгон үчүн көп тармак боюнча изилдөөлөр келиши мүмкүн. Бул ошол университеттин мисалы дүйнөгө таанымдуулугунун бир көрсөткүчү болуп эсептелинет да. Илимий метрикалыктарды алайлы. Илимий метрикалык көрсөткүчтү ала турган болсок, бул ошол илим, университеттин илими. Бул илим деген эми кыска мөөнөттүн ишин эмес, көп убакытты талап кылган илимдин өзү негизи көп убакытты талап кылат да. Мисалы, макала бул аткарылган иш-чаранын эң чокусу да туу чокусу болуп макала болуп эсептелинет. А макалага чейин эмне болот? Сөзсүз түрдө илимий изилдөөлөр, кандайдыр бир изилдөөнүн негизинде анан макала жазылат. Бул убакыт 3 ай, 6 ай болобу, 1 жыл болобу, туурабы бул убакыт. Ошон үчүн бизде азыр мына 3 жылдык деп план коюлуп атат. 3 жылдын ичинде киришибиз керек деген сөзсүз түрдө. Бул биздин университеттин стратегиялык өнүгүү концепциясында дагы жазылган. Дүйнөлүк университеттердин катарында топ 700-гө кошулуу дегенчи. Эми ушул багытта азыр иштер аткарылып барылып атат. Буну аткарыш үчүн мен азыркы айтып кеткен ошол иш-чаралардын баардыгын аткарыш керек.